деген сөз эмес ал. Мага врач рұқсат берди, мен оорум бар, мен денсаулығым чыдабайт деп эле, не шашлык самсаны өлтүрө берген болбойт ал. Рамазандын урматы каякта калды? Аулиялардан бирөөсү түш көрөт. Түшүндө бир Яхуди тактап айтканда мусулман болбогон инсандын бейиште жүргөндүгүн көрөт. Андан сурайт: "Сен бейишке кайсы амалың менен келдиң?" Ал айтат: "Мен ушул Рамазан айы киргенде мусулмандардын айынан өтүп баратып, карасам бир уулум нан жеп аткан экен. Анын колуна чаптым дагы, эмне үчүн нан жеп атасың? Мусулмандарды сыйлабасаң дагы, ушул Рамазан айын сыйла" деп колуна бир чапкандыгым себептүү мен бейишке келдим. А бул мусулман эмес инсандын кылганы. Рамазан айын урматтагандыгынын себеби. А базарда отуруп алып бул тамактануу таптакыр дурус болбогон нерсе. Сиз эгерде кандайдыр мисал кайсы бирөөбүздө ашказаныбыз көтөрө албайттыр, туура врач айтканды, сизге мисалы көп ачка жүргөн болбойт деп айтканды, же болбосо чындыгында сиздин денсаулыгыңыз аны көтөрбөйт. Эгер ошондой боло турган болсо, сиз жесеңиз дагы, үйүңүзгө бекинип керек болсо, күндүн нурунан дагы уялып жеңиз да кыямат барганда, ошол күн дагы сизге сиздин зыяныңызга күбөлүк бербесин. Инна минал джаннати бабан юқалу лаху райян yadkhuluna fihi saimuna faqat. Beyişte bir eşik var. Al eşikte adı Rayyan деген eşik. Al eşikten oruza tutucular kanaga kiredi. Kaysi bir insanlar, oruza tutmagan insanlar al eşikке жақынdagan bolsa, al eşikler o jabulат dagы, аларды түртүп жоготуп берет. Oruza tutmagan insanlar alardan kire alбайт ал eşikке. Siz эгерде денсаулыгыңыз көтөрө албаса, үйдө отуруп жегенде дагы тойдуруп жебестен, балким өлбөгүдөй гана жеңиз болду. Ошону менен биргеликте сиз ыйлаңыз Аллахка дуа: "Я Рабби, бейиште ушундай эшик бар экен. Ушул эшикке эмне үчүн мен татыктуу боло албайтам? Эмне үчүн мен ораза кармай албайтам?" деп ыйлаңыз. Эмне үчүн башка инсандардын денсаулыгы буга чыдайт дагы, башка инсандар ораза кармай алат дагы, эмне үчүн мен ораза кармай албаймын? Эмне үчүн мен кыяматта ораза тутуучу инсандардын катарына кошула албаймын? Я Рабби, мага дагы денсаулык бер, мен дагы ораза кармайм. Дуа кылыңыз эгер денсаулыгыңыз көтөрө албаса. Врач рұқсат берди деп коюп эле, ой берди отурбастан. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат: "Ман сома Рамазан имана ва хисаб, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi ва ма тааххар." Кайсы бир инсан Рамазан айына иман келтирип, фарз экендигине иман келтирип, Аллахтан калыс ниет менен Рамазан айынын оразасын тута турган болсо, анын бүт бардык күнөөлөрү кечирилет. Эгерчи анын күнөөлөрү деңиздин көгүндөй көп болсо да, жер бетиндеги топурактан көбүрөөк болсо дагы, анын күнөөлөрү иншалла кечирилет. Эгер калыс Аллах үчүн болсо. Ушул Рамазан айын текке кетирип алган болсо, анда өтө өкүнүчтүү болот. Таспихте айтабыз: "Хада шахрун аввалу рахма ва авсату магфира ва ахиру айтху минан нир." Бул айдын баштапкы күнү рахмат айы, ортомко күнү кечирим айы, акыркы күнү айтху минан нир, тозоктордон кутулуу айы. Тозоктордон дуа кылып кутулуу айы, күнөөлөргө истигфар сурап калуу айы. Ушул айды текке кетирип калбайт. Ушул айыбыз башка айларда